Gölde kuygan çırak. Esse. Çıgarmаны жазган Зина Кампасаңова. Окуган, аудиолоштурган Эрнис Кыяз. Чыгыш Памирдин башталышы болгон сары кол өрөнү майда шагылдуу боз топурагынан ачуу тийген күндөн арыбай күнү түнү жоткон шамалдан бага ачылбай бозоруп турат. Бой алалышпай жалгыз өскөн көөдө чөптөр, алашыбак, терскен, баялыш ак кылкан анда-мында бир сербейет. Күнгө күйгөн, шамалга жаланган каразоолор карашат алыстан калдайышып. Бирок табигаттан өткөн улуу сүрөтчү жок. Ушул жылаан сыйпагандай куу талааларга саладан чууруп түшүп калган көз мончок тордой топ көлдөрдү ырылып коюптур. Сарез көл, алдын көл, булуң көл, жашыл көл, ажыдар көл, кара көл, ыран көл. Чоң кичинеси болуп 15 көл. Жапан табигаттын тынч кучагында куштарлана тургандары жок. Асман, күн, ай, жылдыздар менен тиктешип чалкып жатышат. Кышкысын баары көк муштун болуп тоңуп, калың муз каптайт. Анан күн жылымта тартар менен муздан бошонушкан көлдөргө алыстан кыйкуулашып топ-тобу менен учуп келишкен ак чардактар, турналар, жапайы ак, кара каздар, аңырлар жан киргизишет. Алар эң алгач жол башындагы айдын көлгө конушуп өргүп алышат. Суусу тунук, балыктары өрүлүп жүргөн көлдүн бетин бербей, ак жал толкундары менен кубалаша сагыныштарын жазышат. Ошентип келген куштардын кайтышы менен сары колдо жаз башталат. Ошол топ көлдөрдүн бири Ыран көлдүн суусу шорго толуп, көрүмсүз көрүнгөн менен бейшенесине бүткөн өзгөчө касиети бар. Жээгинде узун кыскалуу болуп кыналышкан эки жалама аска таш турат. Алар чырак таш деп аталат. Бийиктиги аркан бою келет. Ошол таштардын биринин орто четинде кол менен текче жасап койгондой коңул бүтүптүр. Андан Кудайдын кудурети менен түн ичинде эки шамчырак күйгөндөй кызарган шоола көрүнүп турат. Алардын жарыгы көлдөн да чагылып көрүнөт. Көрүмсүз көлдүн ажары ошентип түн ичинде ачылат. Ыран көл деп аталып калганы да ушундан уламдыр. Анан кайсыл бир жылы чегарачы орустар көлдө күйгөн шамчырактардын кабарын угушуп издеп келишет. Көргөндөрү аздык кылгансып, чыгып барып алып түшүү үчүн бири-бири менен мелдеше да кетишиптир. Оолуккандардын бирөөсү белинен жип менен байлатып алып, жалама асканын башынан ылдыйлап түшө баштайт. Коңулга жетейин дегенде жаза тайыппы, же мазардын касиети уруппу, кулап кетип, тили оозго келбей жан берет. Калгандары ич күйдүлүктөн 5 атар мылтыктары менен жарык чыккан жерде аткылап киришет. Бир окумда шамдын бири ок тийгендей жалп өчүптүр. Ошондо гана көксөлөрү суугандай сөгүнүшүп жөнөп кетишиптир. Ыран көлдө адыр түнкүсүн жалгыз шамдын жарыгы чыгарын айтышат. Ал суудагы чагылышы менен түгөй болуп, бири чырак таштын боорунан, бири шор көлдүн тереңинен кара түнгө шоола чачышып, жетим көлдүн ыраңын ачып турат дешет. Сары колдогу топ көлдөрдүн ар бири жөнүндө айта келсе кайталангыс таржымалы бар. Чыгарманын аягы.